Менин оюмча мамлекеттик каналдарды жоюп менчикке берген бул туура болот. 500 миллион акчаны актабай атат бүгүнкү мамлекеттик каналдар. Бул жакта эркин атаандашуу деген жок. Менин оюмча менчикке бергенге ушул багытта иш алып барышыбыз керек, урматтуу коллегалар. Бул кишилерди шайлаганда, же эртең жетекчисин, КТРКнын жетекчисин шайлаганда, коомдук кеңештин башынан шайлаганда эч кандай эчтеке өзгөрбөгөнүнө көзүбүз жетти. Келечекте мамлекеттик телеканалдарды ушундай 500 миллион каржынын ордуна аларды жоюп туруп, менчикке берип, бардыгына эркин площадка түзүп берсек, ошондо гана өнүгүү болот. Азыр деген атаандаштык Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй бар да. Жанагы 53-54 канал баары тең атаандаштар КТРКнын. Аякта чоң акча айланып атат. Ошолорда биз өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүздөн айрылып калабыз. Эгерде биз ошолордон начар деңгээлибиз ылдый болуп кетсе, бизди көрбөйт. Пультты басып туруп эле каалаган каналын көрө берет азыр элибиз. Ошон үчүн атаандаштык аябай күчтүү бүгүнкү күндө. 500 миллион каржыланып аткан мамлекеттик канал менен кайсы менчик атаандаша алат? Кандай атаандашуу болот? Кандай мындай? Бул калыстык эмес да. Элдин акчасы, бюджеттин акчасы менен каржылаган мамлекеттик телеканал менен менчик кантип атаны? 500 миллион акчасы жок да менчиктердин. Мындай рыночный көз караш менен карайлы, эскиче эмес.